Kadir tündü Peygamberimiz arzu kılç eken murunku ümmetlerдің жаштары 300 жыл, 500 жыл, 1000 жылға чейин жашашты. Көрдіңіздер, екі адамдың жаңжалдашып қойғаны ушундай улуу түндүн кайсы күн экенин Пайгамбарыбыздын эсинен чыгышына себеп болуп турат. Бир момун адам оозунан чыккан сөзгө жүрөгү татастык кылат. Ошон үчүн акыйдада билесиңер, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, иqrarun bil lisan va tasdiqun bil qalb деп. Дүние өзі шанс екен. Келгіле пайдаланалы, ошындай оразаларда улуу сооптарды кылалы. Менин азабым өтө катуу дейт. Алла Таала кантип азаптап коет, минтип азаптайм, мантип азаптайм эмес. Алла Таала каягынан кылып азаптап коет, Кудай Таала билет. Биз азыр тетиги Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хайрул куруни qarni, summa alladina yalunahum, summa alladina yalunahum. Кылымдардын эң жакшысы менин кылымым. Менин кылымымда жашаган адамдар эң бактылуу адамдар. Ассаламу аля расулилlah. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават, саламдарыбыз болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалам туткан оразаларыбызды, кылган ибадаттарыбызды Кудайым бардыгын түгөлү менен кабыл кылсын. Кылган ибадаттарыбыздын ичине рия, адамдар көрүп калсын ушу кылып атканымды, сум'a дейт, жүрөгү угуп калсын, ушуну мактасын деп, шайтан ар кандай нерсени салат экен жүрөгүбүзгө. Напси ошону каалайт экен. Адамдар угуп, адамдар ушу мактап атканын каалайт экен. Инсандык кылып, бир жаңылып, ошондой нерселер кирип кеткен болсо, садака берип атып, бирөөгө ифтар берип атып, Кур'ан окуп атып, же болбосо дагы бир жакшы ибадатты кылып атып, ошондой нерселер аралашып кеткен болсо, Кудайым бүгүнкү түндүн урматы менен, Рамазандын урматы менен Кудай Таала кечирген болсун. Биздин кылган амалдарыбызды Кудай Таала таза өзү үчүн ихлас менен Алланын ыраазылыгы үчүн кылынган амалдардын катарында кабыл кылсын. Анткени инналлаха таййибун ла яқбалу илля таййибан. Алла Таала улуу зат дейт. Алла Таала таза гана нерселерди кабыл кылат деген. Таза нерсе эмне бир туугандар? Биз жегенде, тамак жегенде таза нерселерди алып жейбиз. Булганычты биз жиркенебиз. Ошол сыяктуу Алла Тааланын астында таза bir gana Kuday üçün delingen nerse. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошон üçün оң kolun menen bergen sadakanı sol kolun bilbey kalsın deydi. Sol kol bilbey kalış mümkün emes. Adamdın denesi bir müçösü kılıp atkan nerseni ikinci müçösü söz bile. Bir oşonçoluk daracada kılgan amalındı oşonçoluk daracada taza kıl degen. Bir gana Allah'ım razı olsa oldu. Allah bilse boldu degen nerse, uşu nerse Allah Taala'nın aslında kabul boldu eken. Kalgan nerseler riya, geçine adam meni jomart desin, karaçı berip atkanımdı görsün, karaçı tınbay namaz okup atkanım görsün, karaçı çekelerim mazol bolup ketkenin görsün, karaçı bu degen nerselerin bardığı, urmattуу bir tuğan bizdin amalыбызды жокко чыгара турган нерселер экен. Кудай Таала ошондойлордон сактаган болсун. Мына бүгүн кадыр түндө турабыз бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кадыр түндө пайгамбарыбыз арзу кылчу экен. Мурунку ümmetlerдің жаштары 300 жыл, 500 жыл, 1000 жылга чейин жашашы экен. Ошондо ошолордун арасынан 1000 жылда ибадат кылган, 500 жылда ибадат кылган инсандар болгон экен. Ошолорду көрүп суктанып, Алла Таалага, менин ümmetимдин жашы ушундай аз болсо, ушундай деп пайгамбарыбыз тамшанат экен. Ошондо Алла Таала мына ушу кадыр түндү пайгамбарыбызда жылдың кайсы убакытта кайсы түндө болорун билгизиптир. Пайгамбарыбыз сүйүнүп, ошентип сахабаларга сүйүнчүлөйүн деп чуркап келатканда, эки сахабанын ортосунда кичине түшүнбөстүк болуп, жаңжалдашып бири-бирин жакалап калган экен. Ошо келип пайгамбарыбыз айтайын десе эсинен көтөрүлүп калган. Эсинен эстей албайт. Көрдүңүздөр, эки адамдын жаңжалдашып койгону ушундай улуу түндүн кайсы күн экенин пайгамбарыбыздын эсинен чыгышына себеп болуптур. Бир туугандар, бардыңыздар, келиңиздер. Бул дүйнө кыска экен. Бул дүйнө кыска, ынтымакта жашашыбыз керек, бири-бирибизди кечиришибиз керек деп жөн ооз менен сүйлөп коюпчу. Ооз менен сүйлөп коюп, жүрөк ошого кыймылдабаган бул мунафыктыктын эң негизги белгиси ушу болот. Момун адам оозунан чыккан сөзгө жүрөгү татастык кылат. Ошон үчүн акыйдада билесиңер, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, иqrarun bil lisan va tasdiqun bil qalb деп. Оозуң менен тилиң айтып атабы? Ошону жүрөгүңдө тастыктасын дейт. Жүрөгүң ошо. Оозуң сүйлөгөндө жүрөгүңдө болкотуп турсун дейт. Мына ошондогу иман болот бир туугандар.
Ар bir sözübüzdü bizden Allah Taalaga işengen sözübüz ушундай экен. Bir туғандар, ар bir кылган амалыбызды дагы оозубуздан чыккан сөзгө жүрөгүбүздө тастыктаганда анан Allah Таалага кабыл боло турган нерселер ушулар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагынан эсинен көтөрүлүп калгандан кийин ошол кадыр түндү Рамазандын акыркы күнүнүн так күндөрүнөн издегиле деген 21, 23, 25, 27, 29 көбүнчө аалымдардын ыктымалында мына 26-сына 27-сине оогон түн деп бүгүнкү түндөрдү айткан. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ишенич менен кабыл кылалы. Мына ушул күндөр дүйнөдө миллиарддаган мусулмандар азыр мечитте бири-бири менен душман болуп жүргөндөр бир катарда туруп таравих окуп атат ушул учурларда. Bir tuğanlar gördüңүздөр, bizdi başыбызды бириктире турган күндөрдү Алла Таала биздин тагдырыбызга жазып коюптур. Başыбызды бириктире турган түн дагы ошо кадыр түн экен. Бири-бирибиз менен жаңжалдашып жүрсөк дагы койду бу ибадат кылып, Алла Таала ошо Куранда айткан Лейлатул Кадри хайрун мин алфи шахр. Бул кадыр түн 1000 түндөн дагы сообу артык болгон түн деп Алла Таала Куранда зикир кылыптыр деп бардыгыбыз ыйман келтирип ошол жерге келип атабыз. Көрдүңүздөр бир туугандар, Алла субханаху ва тааланын бизге да хадистерде айтылат. Хадисти даиф, сахих деп бөлөбүз. Жөнөкөй хадис эмес, аалымдардын айтканы сөзү бар. Аларда мындай болобуз. Бирок Алла Таала Куранда айткан нерсе бул Лейлатул Кадр, кадыр түн кечеси 1000 айдан да сообу артыгыраак деп Алла Таала айткан. Буга бардыгыбыздын ыйманыбызды тегиз. Эгер ким ыйман келтирбейт экен, Кудай сактасын, ыймандан чыгып кетет бул нерселерден. Алла Тааланын аяттарына бир шек көмөн кыла турган болсо, ыймандан чыгып кетет. Бир туугандар, Аллах субханаху ва таала ушундай деп атабы. Эми 1000 ай деген эмне? 1000 айды жылга эсептесең 83 жылдан ашык өмүр болот экен. 83 жылда мына урматтуу бир тууган, бүгүн төрөлөсүң. 83 жылдан кийин же топурактын астында болосуң, же алжыган чал болосуң. Экөөнүң гана бирөө болосуң бир тууган. Көрдүңүздөр, bir адамдын болгон толук өмүрү болот. Толук өмүр 83 жыл тынбай ошо мечитте хатым Куран кылган, 83 жыл тынбай зикир кылган, 83 жыл тынбай садака берген адамдан дагы bir түндө кылган сооп артыгыраак дейт. Мына түндүн таңдын атышына 5-6 саат убакыт бар. Bir туугандар, ошо 6-7-8 сааттын ичине Алла Таала ошо 83 жылдык эмени 83 жылдан артык боло турган ибадатты Алла Таала бизге ар бирибизге белек кылып берген. Бирок ошо белектин пайгамбарыбыздын эсинен көтөрүлүп калышы эмне болгон, жанагындай жаңжалдын себебинен болгон. Bir туугандар, ошон үчүн мына бүгүн эң чоң ибадат туура намазыбызды окуп атабыз, Кураныбызды окуп атабыз, садакаларыбызды берип атабыз, ифтарларыбызды берип атабыз. Кудайым кабыл кылсын. Элибиз үйрөндү бул нерсени. Зекет деген нерсени да үйрөнөлү бир туугандар. Зекетин бербегендер Кудай сактасын кыяматта. Фарз, намаз кандай фарз болуп атат, зекет да так ошондой фарз бир туугандар. Канчалаган намаз окугандар азыр аябай көбөйдү. Кудайга шүгүр, мына 1000 деп, 100 000 деп адамдар. Азыр 100 000 деген адамдар Кыргызстан мечиттеринде отурат. 20 жыл мурун ошол Бишкекте ушул эле мечит бар эле. Ушул мечит толбойт эле кадыр түндөрдө дагы. Ушул жерлерде михрабтарда улуу аалымдар, ушу эчтеке дин кармаган, чок кармагандай болгон учурларга муфти болгон аалымдар ушул жерде имамдык кылдылар. Мен ушу дайыма башка мечиттерге барбай, ушул жерге келет элем. Устаздарым ушул жерде туруп намаз окуган эле. Ошолорду ушу кулак кагып атканда ошолордун намаз окуганын элестетем. Урматтуу бир туугандар, ушул мечит берекеси бар мечит. Мына бул мечитти бирөө куруп койгон экен. 160 жылдан ашык тарыхы бар жаныбызда. Бир татар адам курдурган экен. Исторический ценность деп азыр киргизип койгон, буза да албайсың, көрдүңүздөр. Адамдар ошого ал киши 160 жыл мурун курдурган болсо, качан бул дүйнөдөн кеткен артынан күнүнө ошо сооптор жетип турат. Bir tуугандар, бул дүйнөдө шансты пайдаланалы. Ад-дуния фурса дейт. Дүйнө бул шанс деген, шанс бул. Шансты пайдаланып кал дейт го бир туугандар. Дүйнө өзү шанс экен. Келгиле пайдаланалы, ушундай орозолордо улуу соопторду кылалы, жакшы ниеттерди кылалы. Жанагы мен айткан, урматтуу бир туугандар, урматтуу байлар араларыбызда айтайын ушу нерсени. Азыр элибиз байыды. Көчөдө мына жүрүп атабыз.
bir eski maşina görmey kaldık, gördüңүздөр. Эң eski maşina 10 жылдык maşina болуп калды. Илгери эптебеле bir araba болсо эптеп дөңгөлөк айланса эле ошону минип алчубуз, билесиңер. Азыр адамдар ушундай жашоолор оңолуп кетти. Ушуну көтөрөлү бир туугандар. Лагин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна адаби лашадид. Менин берген ниматтарыма шүгүр кылсаңар мен аны арттырып берем деген Алла Таала. Егер менин берген ниматтарымды көзүңөр көрбөй, küfür keltirip nadandыk kılıp atsаңар, inna azabi lashadid, menin azabım öte katı deydi. Allah Teala kanti azapta koyup, minti azapta, manti azapta inmez. Allah Teala kayangan kılıp azapta koyup, Huday Teala biledi. Allah Teala uşunday men din yolunda kança hizmet kılıp jiröbüz. Ey, öpkösü orugan vraçka barat eken, jürögü orugan vraçka barat eken, birödön tayak jep tonotu egen militsiyага barat eken, bizge jalan uşunday maraldık taraptan oruganlar geledi. Gebir biz hazır uşunda oylap atabız bir tуугандар. Dünyösü var adam, probleması yok dep oylap atabız. Bir kançalagan dünyösü barlardı gördük. Jürögü tinç emes bir tуугандар. Jürögümde kıjaalapçık, uşinti uktay albayım, orduman tura albayım degen adamdарды kançaсын gördük. Bir tуугандар ошон үчүн dünyö baktılуу kılbeyt. Biz hazır tegi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrul quruni qarni, summallezina yalunahum, summallezina yalunahum. Kılımdardın en jakşысы menin kılımım, menin kılımımda yaşagan adamlar en baktırуу adamlar. Andan keyinki kılımda gelgenler baktırуу, andan keyinki kılımda dep 3 kılımga Peygamberimiz garantiya bergen. Kalganımızga bizge garantiya bergen emes. En baktırуу, en altın qoom yaşagan kılımdar dep Peygamberimiz uşunu aytkan. Al kılımda uşunday biz minген maşineler jok ele. Lexus'tar, Toyota'lar jok ele, urmatlı bir tуугандар. Adamlar eşeke yer tokup mingendi jay aran bilişçe. Birok baktılуу kılımdar bolgon. Antkeni Kur'anda va rasulan uşunday bir ayet var. Allah Teala idba'asa fihim rasulan minhum yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba vel hikma. Allah Teala özülörünün bolgon, özü adamzattan bolgon aralarından birini peygamber kılıp jönöttü. Alarga Allah Teala'nın ayetini okuyt ele, alardın içki dünyasın tazalayt ele, alarga Kur'an'da hikmatla alarga üyretet ele deydi. Uşu 3 nerse en negizgi nerse eken. Altın qoom boluş üçün bir tуугандар, altın qoomda, altın doğruda jaşaydı desek, biz adamlarga din üyreteli, üy-bülöbüstün namaz okubay, arganda kızlarımız jarım jılaŋaç bolup жүрgөнüne razı bolboylu. Baldarımız uşu çekesi secdege tiybey jönöbey, Garvardda okutup koygonumuzda razı bolboylu. Kaçan din jetsin, balan Kudaydan korksun, koşunan Kudaydan korksun, bir tuğanın Kudaydan korksun, tegereğinde dostorun Kudaydan korksun dep, oşentip oynongon bul paygambardın oy jugurtүүsü. Ekinci nersemine içki dünya üstü tazalagan hareket kılalı, bir öylerde geçireli, bir tуугандар uşu uvaktılуу dünya üçünçü, yabirimisti satpaylı, adamdardı satpaylı bir tуугандар, içki dünya üstü gününe tazalap turalı. Üyübüstü gününe tazalabasan üyüngem ne olup ketet bir tууган. Giyimingdi günde juup tubasan sasıp kişinin janına jolay albay kalasın. Jüröktü gününe tazalap turganga muhtaç eken jürök. Eger jüröktü tazalabay koysan Allah'ını jirkentet etkensin. Paygambardı jirkentet etkensin, gördünüz. Oşon üçün özünün içki dünyasın tazalaganlar deydi. Üçüncü nerse emne adamlarga Kur'an'dın jolun, Allah Teala'nın kalamının jolun, Paygambardın sünnetinin jolun, danışmandık jollardı adamlarga üyretken uçurda oşonda altın qoom oşonda payda bolat eken. Bir tуугандар, geliңizler hazır biz bolsa tesker oynanıp kaldık. Altın doğru kanday bolat? Bizden Bişkek New York bolgonda bolat. Altın doğru kanday bolat? Adamdardın bardığı Lexus aydap kalganda bolat. Altın doğru kanday bolat? Adamlar nan jebey tort jep kalganda bolat. Altın doğru kanday bolat? Sulu ayaldardı alganda bolat dep oynanıp kaldık, gördüңүздөр. 99% halktın oyu oşonda oylonop. Bir oganda emes eken bir tуугандар. Paygambar görsetken jol mına altın doğru. Bardığımız eğer altın doğru jaşata turgan bolsak, başkasını Allah Teala alıp keletken, inşallah alıp kelet. Geçe bir medresege barsak bir tуугандар. Kur'an'dı, mına monçalık Kur'an'dı jattap bitken, artınandağı 5 Kur'an'day bolgon kitapты jattap koyuptur Kırgız ballarman. Jumaldık bir jigit eken. Bilesizler, en birinci, en toğlu, tetigi bizden tetigi çetibiste kalgan bir rayon. Allah Teala dimdi tandaydı özü alıp kelet, gördüңүздөр. Oşo wala har bir betinen жаңылып алып koydu, sırap. 5 monday tom uşunday karmasaң uşunça bolat da.
Ошонун içi толо, ошонун içine жаңыл талбай койдум бир туугандар. Ыйлаган боюнча келдик, көрдүңүздөр. Бир туугандар, бардыгыбыз ниет кылалы. Ушундай бир күндөрдө, ушундай бир бийиктиктерге бизди да Алла Таала жеткирсин. Анан бир туугандар, келиңиздер, бири-бирибиз менен бул дүйнөдө чырдашпайлы. Чырдашкан кимдин белгиси? Тозокулардын белгиси бир тууган. Тозокто чырдашат. Тозокто бири-бирин бетин тытат. Тозокто бири-бирин салашат. Тозокто өрттөнөт. Тозокто сууга ыргытылат. Тозокто кыйноо болот. Көрдүңүздөр, тозокулардын мүнөзү, тозокко баруучулардын мүнөзү чырдашуу дейт. Келгиле сыйлашалы бир туугандар. Бейиштегилер бир гана сыйлашат экен. Келгиле деп улам бири сый көрсөтөт, сый, түбөлүктүү сый экен бир туугандар. Келдиңиздер, бейиштин ишин ушул дүйнөдө кылып көрөлү. Алла Таалам бардыгыбыздын мүнөзүбүздү бейиштин адамдардын мүнөзүнө айланткан болсун. Анан бир туугандар, келиңиздер, бүгүнкү күндөрдө бардыгыбыздын дуабыз кабыл болот иншалла. Хадистерге таянып айтарыбыз, ушундай дуа кылып атканда дагы эки нерсени алымдар шарт кылат. Дуа кылып атканда жеген тамагың адалдан болсун дейт. Денеңе арам аралап кирбесин. Сенин денеңе арам нерсе энергия бербесин дейт. Биздин жеген тамагыбыз энергия барып келип намаз окуп атабыз. Адал тамак энергия кылып турсун сага дейт. Адал нерсе. Аккумуляторың адал болуп турсун дейт, көрдүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, биринчи шарт, экинчи шарт дуа кылып аткандачы, неужели мага Алла Таала берип коет десеңиз, Алла Тааланын казынасын ылдый кылып, өзүңүз кысканып жок нерсени кысканган болосуз. Алла Тааладан эмнени сурасаңыз да Аллахым улуу, Алланын казынасы түгөнбөйт. Алладан сураганымды берет. Алла Таала мени жараттыбы, мени инсан кылып жаратты, менин сураганымды да берет деп. Толук сураган нерсеңе берерине Алла Таалага ишенип дуа кылгының, ошондо дуаң кабыл болот дейт. Бир туугандар, бүгүн күнөөлөрүбүздү Алла Таала кечирсин. Карасаңыздар, биз узун өмүр берсин деп Алла Тааладан тилейбиз. Алла Тааладан үмүтүбүз бар. Бирок биздин канча өмүр көрөрүбүздү Алла Таала энебиздин курсагыбызда жатканда жазып койгон бир туугандар. Эмки Рамазанга өмүрүбүз жетпей калгандарды Кудайым быйылкы Рамазан менен күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Алла Тааладан ондогон 20, 30, 40, 50 Рамазанды Алла Тааладан үмүт кылабыз. Бирок тагдырыбызга эмки Рамазанга жетпей турган тагдырыбызда жазылуу болгон болсо эмне кыласың? Тагдырдын астында эмне кыласың бир туугандар? Эгер бардыгыбыз ойлонолу, быйылкы Рамазан менен жок кыл Кудайым. Алла Таала ушундай улуу зат экен. Жашырганды жакшы көрөт. Биз инсан баласы ачканды жакшы көрөбүз, көрдүңүз. Биз инсан баласы бирөөнүн айыбы атаан көрүп ачылып калса, ушу Кыргызстандын бардыгына шерменде болсо, YouTube'га чыгып туруп ушуну абураты көрүнүп калса дейт экенбиз. Биз адам баласы ошон үчүн акмак болот экен. Бирок Алла Таала бардыгын жашырат экен, Алла Таала ошон үчүн саттар деген Алла Тааланын сыфаты бар. Бардык нерсени жашырат экен. Бир туугандар, бири-бирибиздин айыбыбызды жашырганга үйрөнөлү. Ман сатара айба ахихи сатараллаху айбаху. Бүгүнкү күндө бир туугандар, Лайлатул Кадрда отурабыз. Кудайым мага ушундай мүнөз бер. Алла Таала бирөөлөрдүн абыратын аңдыбайын, бирөөлөрдүн шермендесин чыгарайын деген мүнөз менен мүнөздөлүп калбайын. Кудайым мага өзүңдүн саттар сыфатыңан мага канчалык ошондой насип кыл Кудайым. Мен дагы сага окшоп, сенин мүнөзүң менен мүнөздөлүп, менде дагы саттар сыфаты менде да иштесин Кудайым. Кудайым адамдардын айыбын жашырайын. Бирөөнүн айыбын көрсөтпө мага, бир гана жакшылыгын көрсөт. Сүйлөгөндө тилимди бирөөнү мактатып гана сүйлөт, бирөөнү жамандатып сүйлөтпө деп Алла Тааладан сураналы. Көрдүңүздөр, ким бир тууганынын айыбын Кудай үчүн ошо инсан жаңылып калат деп жашырган болсо, жашырып койчу деп койгон болсо, Алла Тааланын айыбын жашырат деген бир тууган. Кимибиздин айыбыбыз жок бир туугандар, айткылачы, кимибиздин айыбыбыз жок. Илгери бир улуу аалым зат айткан, ey адамзат дейт, сен сулуу көрүнө бересиң дейт. Бирок жүрөгүңдөгү ийрикчиликтерди сыртка чыгарып койсо, башка адам эмес, өзүңдөн өзүң качып кетесиң деген. Мен ушундай адам турбайымбы деп өзүңдөн өзүң качасың деген. Бир туугандар, бардыгыбыз ошон үчүн күллү бани адам хатаун ва хайрул хатаин ат-таввабун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Адам баласынын бардыгы ката кылат дейт. Бирок ката кылгандардын да жакшысы болот. Ал кимиси катасын моюнуна алып тооба кылып калганы дейт. Бир туугандар, тооба кылалы. Бүгүнкү тооба кыла турган күндөр. Келиңиздер, түндө азыр ушул жерлерде отуруп, келиңиздер, таравих намаздарыбызды окуп, намазга тургандарыбызда бир туугандар, Алланын астында турганыбызды, Алла менен мен сүйлөшүп атам. Кудайым мени үйүмө жаткырган жок.
ушул жерге алып келип ибадат кылдырып атат. Ушунча жерлерде канчалаган ойлуялар менен туруп атам. Азыр жер бети толо периштелер. Танаzzalul malaikatu var ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Kadir Suresi'nde asmandan bardık perişteler. Anın içinde ruh, Cibrail perişte baş bolup bardığı jerge düşöt degen. Jer beti uşu periştelerge jer beti tardık kılıp turat, hurmatly bir tugandar. Uşunday tünderde turabız. Ушундай түндөрдө да жаман адат кылып албайлы. 5 саат чыдап коелучу. Жок дегенден нафсибизге каршы чыгып коелучу келгиле. Азыр таравихтерде окуп бир дуа кылалы. Андан кийин алымдарыбыз вааз насихат кылгандайын бир туугандар хажат намаздарды окуйлу, тахажжуд намаздарды окуйлу, Алла Таалага жалынып жалбыралы, келгиле күнөө кечириле, астагфируллах деп бир жолу айткан, бир жолу айтып койсо, урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр, алымдар вабилас харидум ястагфирун деп Алла Таала таңда туруп истигфар кылгандар деп пенделерин мактаган кебир истигфар кыла турган. Ошого алымдар айтат, таңдан мурун туруп бир жолу жүрөк менен күнөөлөрүн баарын элестетип, Кудайым мени кечир, астагфируллах деп бир жолу жүрөк менен айткан болсо, ошо вабилас асхарихум ястагфирун, таңда туруп истигфар кылгандардын арасына Кудай Таала киргизип коет дейт. Бир туугандар бүгүн истигфар кылчу күн, бүгүн ыйлай турган күн. Келгиле, ошон үчүн алымдарыбыз өзүңдөн коркпогон жүрөктөн сакта, өзүң үчүн ыйлай албаган көздөн сакта деп дуа кылат эле. Бир туугандар көз жаштарыбызды чыгарсын. Тозоктун отуна океандар, ошо Тихий океан, Индийский океандагы түндүк муз океанын жардам бере албай калат экен, тозоктун отун өчүрө албай калат. Тозоктун отуна ушулардын үстүн куйбыйсың, өзү кошо күйөт экен ошо океандардын. Бир туугандар, тозоктун оту аябай турган от. Бирок адамдын Аллах үчүн деп чындап Алладан коркуп, Алладан үмүт кылган бир тамчы көз жаш тозоктун отун илебин өчүрүп коет дейт бир тууган. Урматтуу бир туугандар, келгиле, ушу кадыр түндө бардыгыбызга Алла Таала ынтымак берсин. Эл жерибизге тынччылык берсин. Карасаңыздар, 2 жыл мурун, 3 жыл мурун ушул жерде отуруп, ошо ыймандуулардан айланалы, Баткенде жанагындай чыр чыккан учурлардачы, ушул жерде десем, ушу bir жуманын içinde мына Muhammed тамгалар бар ошол жерде. Бардыгыбыз ошо элге келгиле тет жерде бир туугандарбыз десек, ошол жерде 130 странный машина, канчалан холодильниктер, камаз тынбай жеткизип берди элек. Андан кийин бир жолу дагы согуш чыгып кеткенде, кадам жайга барып ар жакта октордун үнү угулат. Бирок ары өтө албай, бирөөлөргө звонок эсек, балдар окко учасыңар, ошол жерден кайтып кеткиле, адамдарга насихатыңарды айтып деп. 150 миңдей Баткендин эли бир жака кадым жайга тыгылып алган экен. Барсак ыйлап отурушту эле, аксакалдар баса албай турушдар, ушун 80ге 90га чыккан. Болду, садиктерде жатышат. Ошондо да биздин мусулманчылык көрдүңүздөр. Мусулман ыйман деген ушундай нерсе. Мен таң калганым. Ошентип атканда алхамдулилlah, Кудайга шүгүр балдарым деп, ошол жерде уш жерге отурганыбызга да Кудайга шүгүр, аман эсен ушу жака чыгып алганыбызга да шүгүр деп отурушту эле. Бир туугандар, муну эмне үчүн айтып атам? Бирок бардыгыбыздын мекенибиз Кыргызстан. Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүрөбүзбү? Ушул жердин мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып атабызбы? Бардыгыбыздын башыбызга аманат ушул мекен. Бир туугандар, азыр чегараларыбыз чечилип, мына 3-4 күн мурун Азирети Муфтий менен Баткенге барып ошо чегарачылар менен жолугуп, ошол жерде бизди ошол окко төшүн тосуп турган жоокерлерге жолугуп ифтар берсек, бакыштар ыйлай төшүн тешипчи. Элдердин кубанычын айтпаңыз. Моундай чегаралар чечилди деп элдин кубанычычы. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн чегараларыбыз бекем болсун. Монда карекпей болгон, каректи ушул адамдын органындачы. Карек ушу суудан турат экен, могу көздүнчү 90 канча процент суудан турат экен. Жөнүнө бирдеме кирип кетсе талкалап коет. Эң жумшак нерсе болот. Бирок ушул жерде 2 эт ушундай коргойт экен, көрдүңүз. 80-90 жыл эчтеке киргизбей коргойт экен, өлгүчү. Карасаңыздар, мекенди ошон үчүн карек дейт. Мекенди дал ошондой коргошубуз керек, бир туугандар. Көрдүңүздөр, чегараларыбыз чечилип, ок учпай, ушундай Рамазан күндөрүндө согушпалды эле. Быйыл мына Рамазан күндөрүндө тынчтык менен Алла Таалага жалынып жалбарып Рамазанды тосуп, кадыр түндө ушинтип отуруп атабыз, бир туугандар. Мекенибиз аман болсун. Мекен башкарган ушу жетекчибизге, президентибиз баш болуп бардыгына күч кубат берсин. Алымдар дуа кылат эле. Улуу алымдардан бирөө айткан, Алла Таала мага бир эле дуаң бар, ошол кабыл болот деп мага гарантия берген. Бир эле дуам болсо, башка дуаң кабыл болбойт. Бир эле дуаң кабыл болот десе, мен өлкөнүн, менин мамлекетимди башкарып аткан падышага дуа кылмакмын деген.
Егер ал Құдайдың қолдаусында болса, жалпы ел Құдайдың қолдаусында болады. Ал Құдайдың қолдаусынан четтеп қалған болса, жалпы ел Құдайдың қолдаусынан четтеп қалады. Урматтуу бир туугандар, ушул жерде отурабыз. Жетекчилерибизге дуа кылалы. Алла Таалам жүрөктөрүнө элдин камын салсын. Элдин түйшүгүн жүрөктөрүндө орнотсун Кудайым. Алла Таалам ошого жараша күч кубат берсин, белдерине бекем күч берсин. Кудайым кайрат берсин, чечкиндүүлүк берсин, эң негизгиси адилеттүүлүк берсин. Анткени адилеттүүлүк сабатун юдиллухумуллаху яума ла зилла илля зиллух деп хадисте келет. 7 түрлүү адам бар деген. Эч кыяматта адамдар ушундай өз терлерине өздөрү чаба курган, өзүнүн терлери өздөрүн жүгөндө ушинтип ооздоруна келип тумчуктуруп калган майдандарда 7 түрлүү адамды Алла Таала эч көлөкө жокто өзүнүн көлөкөсүндө көлөкөйдө, өзүнүн аршынын көлөкөсүндө көлөкөлөйт деген. Ошонун бири адилеттүү падыша дейт, урматтуу туугандар. Дуа кылалы, эл ыраазы болгондой, Кудай ыраазы болгондой эл жерибизди башкарып берсин. Элибизге дагы итаат кылууда, жетекчилерге баш ийүүдө, Кудайга баш ийүүдө, имамга баш ийүүдө, үйдөгү күйөөсүнө аялы баш ийгенде, балдары атасына баш ийгенде ошол нерседе береке бар. Егер итааттан чыгып кеткенде берекесиздик келет, урматтуу бир туугандар, тапкан тутканыңда береке таппай каласың. Кудай сактасын. Бардыгыбыз ошо баш ийгенде, бардыгыбыз ошо мамлекетибизге ээ чыкканды Кудайым ар бирибизге насип кылсын. Эл жерибизди бөлгөн фитначылардан, ушинтип адамдарга жаман ойлорду салгандардан, жана соцсеттерге билип билбей бирдемени жазгандардан Кудай Таала сактасын ошондун жамандыктарынан. Жаман адамдар да ошондойлорду айтыласын. Саттаандар, фитначылар келип адамдарга ушак таратып, өзүнүн кабары жок нерселерди сүйлөп, адамдардын арасына бузукулук тараткандардын бардыгы жаман адамдар деп эсептелинет. Улуулар, Кудайым жаман адамдардын жамандыгынан сакта дейт эле. Күнүбүздүн жаман адамы ушу болуп калды, ушакчы болуп калды. Ушакчы болбойлу бир туугандар. Келиңиздер, билгенибиз болсо сүйлөйлү. Ла такаллам ма ла та'лам деп алымдардын насихаты бар. Сен билбеген нерсеңди эч качан сүйлөбө дейт. Билбеген нерсеңди сүйлөсөң, Кудайым шерменде кылат. Үйүңө отургузуп туруп шерменде кылып коюшу мүмкүн. Кудайым ушу мына Лейлатул Кадыр түнүндө турабыз. Кадыр түнгө эсептесең 30 000 түндөн алшык болот экен. 30 000 түн ибадат кыласаң да бир тууган. 30 күндө азыр поюзубуз келип калды, көрдүңүздөр. Күндө көрдүңүздөр, таравих башталганда мечит толо эле. Таравихтен кечеки күндөрү бүгүн Лейлатул Кадыр деп толуп алды. Кече мына 20 күндөрдө ушу акыркы саптар жок болуп кетти, көрдүңүздөр. Жок, ифтарга кетип калышкан баарычы. Урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр, 30 күндө эмне болуп калатабыз? Алла Таала 30 000 түндөн дагы сообу артыгыраак күндө турабыз. Келгиле ушу түндү пайдаланалы. Алла Таала үчүн илайлы. Келгиле Алла Таала күнөөлөрүбүздү жуусун, өзүнө жакындатсын. Кудайым биздин небере чөбөрөлөрүбүздөн боо михрабта тура тургандарды тургузсын. Михраб бул шайтан менен кармаша турган жер. Иннаху лакум адуввун мубин. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала сен баланча Нурлан сенин душманың, Кадырбек сенин душманың дептир. Сенин душманың, эң чоң душманың шайтан деген. Шайтан менен кармаша турган жерлер уш жер. Мына минбар пайгамбарыбыздан мурас калган нерселер ушулар, көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыздын минбарга чыгып сүйлөйт эле. Пайгамбарыбыздан мурас калган нерселер ушулар. Алла Таала ошол жерден насихат айтышты, биздин балдарыбызга да насип кылсын. Ошол жерде айтылган сөздү Кудайым өзүбүздө жашата турган кылсын. Жөннал жерге сүйлөп коюп чыгып алып кафирдин ишин кылгандан Кудай Таала сактасын. Ооруларга шифа берсин. Кудайым ушул учурларда кээ бир инсандар бар. Биз келип мына ушул жерлерде убакыттын кандай өткөнүн билбей атабыз. Кээ бир инсандар бар, 20 жашар балдар бар бир туугандар. Терезени карап качан таң атат деп, bir түндүн таң атышы 1 жылдай өтүп аткан инсандар бар. Төшөккө жатып калганда ошондой болот. 1 мүнөтүң 1 сааттай өтөт бир туугандар. Операция болуп, 2 колдон ажырап, 2 буттан ажырап, органдан ажырап канчалаган кишилер жатат. Кудайым ушунусуна шүгүр дейли келгиле. Чөнтөк деген толот, чөнтөккө эч ким ыраазы болбойт экен. Адам баласын ла яшфау илля бит-тураб деген пайгамбарыбыздын сөзү бар. Адам баласына 1 кокту алтын берсең, 2-нчи коктуну каалайт экен. Экинчини берип койсоң, 3-чү богу кокту дагы менин алтыным болсо деп каалайт экен. Илгерки байлар ушинтип
мынтип караганда жылкы койлорунун санына жетпей экен. Тиягына көзүнүн кеткен көзүнүн узундугу жетпей калыпчы. Мынтип карап туруп жата калып туруп туяктарын карап, о менин малым ушу туянчалык болсо экен дечи экен. Мына биздин Кыргызстанда көрдүңүздөр. Мына ушу нерселер адам пайгамбарыбыздын айткан сөзү жерде калбайт, бир туугандар. Көрдүңүздөр, жерде калбайт. Азыр эң көп ким коркот? Бай коркот. Бул жерде революцияларда көрбөдүкпү? Кедей биз жашаган күнүмдүк жашоо менен жашагандар коркпойт экенбиз, жүрө берет экенбиз бизчи. Байың коркок болот экен. Бул жерге жалаң байлар тизилип калган, бул жерге келип титиреп. Кафем эмне болот? Ресторан эмне болот? Заводум эмне болот? Тигини эмне болот? Көрдүңүздөр. Адам Кудайым ошон үчүн жөн учурда дагы жакшынап жашайды. Адам менен адам бололу. Төшүбүздү кере бербейли. Төш кергенге сен ылайыксызсың, бир тууган. 5 мүнөттөн эмне болорун өзүң билбейсиң, анан кайдан? Шербенден чыгып калат. Адамга текеберлик кыла бербе, өйдө сүйлөбө. Бир тууган, осо сен кордоп жүргөн адамдын астына кор кылып коюшу мүмкүн адамдар. Канчалаган адамдарды көрдүм. Кордоп, сен билимсизсиң, сен кедейсиң, сен мындайсың деп жүргөндөр жыл өтүп туруп, ушундай күндөр бар. Ал күндөрдү адамдардын арасында тегелетип турабыз деп көрдүңүздөр. Кудайым эгер ниматка шүгүр келтирбей, ниматты өзүң таап алгандай, сен өзүң күчүң менен байлыкка жетип алгандай, күчүң менен ошентип билимдүү болуп кеткендей, ошентсең бир күнү алып барып туруп сен кордоп жүргөн кишинин баласын тың чыгарып туруп ошондон акча суратып койбосуң. Ошого барып жардам сурап калба, кор болуп. Бир койчу үйдө нан жок калды эле деп калбагын. Ага да гарантия жок да, сенин акчаңдын турушуна гарантия барбы? Өзүңө гарантия жок, анан акчаңа гарантия барбы? Бир туугандар ойлонолу ошон үчүн. Келиңиздер, баарыбыз ынтымакта бололу. Келгиле бул жерлерде жана мен башында айттым. Бир туугандар, мына орозодо нафил ибадат башка айлардагы фарз ибадаттын өкүмүндө болот. Орозодо бир фарз ибадатты Алла үчүн кыла турган болсоң, башка айда 70 фарздын өкүмүнө өтөт, бир туугандар. Келгиле ушу жерде, ушу орозо айларда байларыбыз, келгиле зекетиңерди берип кутулгула. Азыр ким көп, молдо көп, таш ыргытсаң молдонун башына тийип атат. Келгиле муфтиятка келгиле, өкүмдөрүн канчадан канча чыгарарын билип алга. Алла Таала көп сурап аткан жок. 40 болсо, 40-нын бирөөнү сурап атат. 40 сомуң болсо, 1 сомун бир 39-ун өзүң эле салып алчы деп атат, көрдүңүздөр. Ошону да кыла албай атабыз да, көрдүңүз. Намазды кылыш оңой экен, бир тууган. Намазда деп келип тазаланам, буга акча кетпейт экен да. Келип, тазалык бир-эки жуунуп, таза жүрүп, келип ибадат кылса, Аллага жакындап, жүзүнө нур кире баштаганда кылгысы келе баштайт экен. Хажы болсо, хажыга саякаттап Саудияны көрүп келем, самолетка түшөм, ал да оңой экен. Орозо да оңой экен. Деп туруп бир 5-10 күн орозо тутканда өңдөрүнө келип, шишиктери тарап, карарып көгөрүп жүргөндөр агарып, ушинтип баштаганда ошон үчүн деле тута берет экен, көрдүңүздөр. Бирок зекет өтө кыйын ибадат экен, бир туугандар. Ушуну көп сездим, бир туугандар. Канчалаган инсандарды көрдүм ошондай. Катарыбызда жүрүп 15 жыл намаз окуган кишини көрдүм. Бай адам. Зекетимди былтырдан баштап бере баштадым. 20% бердим, ана 80 бере албай койдум дегендерди көрдүм, көрдүңүздөр. Чөнтөктөн чыгарыш деген өтө кыйын экен. Бирок Алланын мен мойнуман сакыт кылышын айтып атам, бир туугандар. Мустахиктер, ал сенин акчаң эмес, бир туугандар. Бергиле чыгарып туруп жетим жесир, ошолордун акчасын сага Алла Таала жөнүнө сен кыйындыгыңа эмес, сага аманат кылып ошону берип кой деп берген ал акчаны. Ушундай түшүнөлүчү, зекеттики. Ал сага берген эмес, аны сеники тетиги берип кой деп берген ошону. Үйүңөн айылыңан чыкканда, тетиги менин балам шаарда жашайт, моуну алып барып бер десең бербей койсоң кандай болот? Так ошондой сенин дүнүйөңө кошуп берген ушуну. Берип койгула, бир туугандар, келгиле, зекетти да көбөйтөлү. Көрдүңүздөр, азыр мен билбейм, Алла Таала эгер жалган болуп калса, Алла Таала кечирсин. Бирок бул намаз окугандарыбыз канча процент болуп атат? Бир 20%-тин тегереги болуп калды, калкыбызга жарашачы. Келиңиздер. Бирок зекет бергенибиз 5%ке жетпейт. Ошо байларыбызданчы зекет бере ала турган кишилер. Бир туугандар, ушуга көбүрөөк көңүл буралычы. Бирок Алла Таала ушундай: "Валлазина якнизуна ад-дахаба вал-фиддата ва ла юнфиқунаха фи сабилиллах фабашширхум би'азабин алим." Кур'ан-ы Керимде алтындарды, күмүштөрдү ушундай үйүп, мына акчаларды басып алып туруп, зекетин чыгаргандарга силер жанды ачыта турган азаптар күтүп атканын айтты. Жанды ачыта турган, жанын оорута турган азаптар аларды күтөт. Бир туугандар, чогулткан акчаң өзүңдү кыйнап калбасын. Өзүңө чок болуп денеңе басылып калбасын. Денелериң ошо чогулткан малдарыңды
карап туруп ошолордун зекетин бербесең ошолордун астына тебеленип калба. Бир туугандар, муну бардыгыбыз жеткирип коюшубуз керек. Келгиле, бардыгын кылалы. Ал ислам күл дейт. Ислам толуктук нерсе. Бирөөнү кылып, бирөөнү кылбай турган нерсе эмес. Кыласыңбы, бардыгын кыласың бир тууган. Келгиле, бул нерселерге да көнөлү. Алла таалам иншаллах, эгер ошо зекеттер бериле турган болсочу, Кудайым иншаллах 5-10 жылда бул жердечи бир мындай жалдыраган киши таппай каласың. Бирок биздегилер бербей атат да бир туугандар. Бербей атат. Өзү таап алгансып, ушинтип ыңчырканып басып, адамдарды карап, адамдар ушундай кылып коет экен, көрдүңүздөр. Шайтан ушундай көрсөтөт экен. Кичине колуңа жок адамдычы минтип азыркы менен мындай өңүн жаман көрсөтүп, ушундай нерсени салат экен да. Ошондойго көнбөшүбүз керек. Бир туугандар, биз малдын ниматы жөнүнө шүгүр дей бериш эмес. Дин соолуктун ниматы келип намаз окуп атабыз го, көрдүңүздөр. Ниматта шүгүр кылуунун жолу ошо. А мал дүнүйөгө шүгүр кылуунун жолу ошонун кой, Алла үчүн берейинчи, зекетимди биринчи кутулайын, садакамды берейин, жетимдин башынан сылайын, муктажга берейин, ушуга ата-энеме подарка алып берип, ата-энемдин ушу менен ыраазылыгын алайын, бир туугандарды топтоп чай берейинчи, ар бирине бир подарка берейинчи деп. Бир тууган ошентип ойлонуу, ошону кылуу ана шүгүр болот ошо. Акчаңдын шүгүрү ошо. Шүгүр Кудай берди мага, Кудайым берсе ал кече жок эле кече жөнөкөй камера менен жүрчү элем бүгүн монтип лини минип атам деген ооз менен айткан ал шүгүр эмес бир тууган. Ал шүгүрдүн бир эле жөн эле мындай сөзү, көрдүңүздөр. Аны деген кыймыл аракет менен кылынат. Бир туугандар ушуга көбүрөөк көңүл буралы. Алла таалам бардыгыбыздын кадыр түнүбүздү кабыл кылсын. Кудайым хатмаларыбызды кабыл кылсын. Мына мен азыр кареке туруп коебуз. Бул Насрулла карекем, Алла разы болсун, 5 жылдан бери биз учурунда ошо Куран жаттаганда бир 5-6 эле бала элек. Ушул жерде Куран жаттаганчы. Азыр 5000дей болду. Ошонун ичинде да бир 500дей бала бар. Кыргызстан боюнча ушинтип туруп салган жериңде окуп кете турганчы, көрдүңүздөр. Бир туугандар, биз спортсмендерди кандай колдоп атабыз, көрдүңүздөр. Мушташып койсо аны легенда кылып атабыз. Көрдүңүздөр, Алланын каламын окуп аткан мына 5 жыл. Быйыл биз дагы мынтип эметип калыптырбыз. Жаш деген алат экен да, мындай кезибизде чарчабай окуш элек. Бирден менсе бир пара окуганда тери кетет, көйнөктөр суу болуп калып атат. Ананы караке окуу деп экөөбүз бир жерде окуп, андан кийин мына 8-чи хатымды башка жерлерде хатым кылдык. 10 парадан, 15 парадан 2 күндө, 3 күндө кылып отурупчу. Ошондо каракем, Алла разы болсун, келип чарчап калган жеримде карылар бир карап алайын дейт, Курандычы мынтип. Любой карыңды айтсаң, бир жолу көздөн өткөрүп алайынчы дейт да. Эмеде турганымда мен бул кишиге айтпайм, өзүм билгенче алым жеткенче окуп келе берем. 3-4 пара окуп келип чарчап болбой калганда кареке давай деп коем ошол жерден алып туруп ушу савап жөнөйт дегенде бир 6-7 парада зорго токтотуп алам. Кайра эс алып калып 1-2 пара окуганда кайрайсың окуп, кайра берем ушунда. Ошентип окуп келдик, урматтуу бир туугандар, өмүрүнө береке берсин Кудайым. Баарыңардын балдарыңардан ушундай балдарды чыгарсын. Ким адамга рахмат айта албаган, Кудайга рахмат айта албайт. Ушул жерде көрдүңөр, бир тамгадан жаңылбай окуп берди. Алла таалам ошо күч кубатын берсин Кудайым. Ушундай балдарыбыздан Алла таалам разы болсун. Кудайым иншалла атасына рахмат, аталарынын, чоң аталарынын дуалары бардыр. Жерге талдан бир учурда көчүп келишкен билесиздер. Чоочун жерге көчүп келип ал жерге жайланып калыштын өзү бир проблема. Ошол элге сиңип кетиш үчүн 10-20 жыл убакыт алат да. Аталары 90-жылдары көчүп келип бу жерде туулган балдар ушулар. Көрдүңөр, дин тарбиясын көрүп туруп ата-энелер ушундай динге салып балдарды жаш кезинен ушундай таяк менен ушундай сабатып туруп Куран жаттап койгон экен. 1000 10 миңдеген кишилердин астында ошолордун сооп алышына себеп болгон балдар чыгып атат. Кудайым иншалла силердин балдардан да ушуларды чыгарсын. Ушу сөздү айтпайын, бул сөз эми тамаша сөз. Атасы залым болбосо баласы алым болбойт. Бир аз балдарыбызды аябашыбыз керек да бир тууган. Ал Гарвардты бүтүрүп келип алып, миллиардер болуп, бирок динди билбей, сен өлгөндөн кийин мүрзөңө барып бир Фатиха окуп, бир ыйлап дуа кылып койбогон баланынчы барынан жогу бир. Барынан жогу. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, 3 нерсенин сообу артыңан жетип турат деген. 3 нерсенин себеби эмне? Бул дүйнөдө садака жарыя кылсаң, мау жерде мен казы болуп иштегенимде 1-2 балага бир жигит ушинтип келип апам өлүп калды коронавирустан деп, эмне кылам деп тертиреп келгенде, бу мечит оңдочу десем, болгон бу 40-50 миң долларлык мен эметип берди. Килемдерди салып берди. Күнүн айтам ушул жерде. Мына 5 жыл болду ушуну жасалган. Апаңдын арбагын сен разы кылдың.
Sen ошо ыйлаганыңды көрдүң, ошо менен жаттың деп. Башка жерге да мечит салды эле, көрдүңүздөр. Ошондой садака жария, адамдарга садик, мектеп, адамдарга эмне муктаждык болсо куруп берсең, ошону адамдар пайдаланган болсо, ошонун сообу артынан жетет деген, көрдүңүздөр. Алланын ырайымы. Экинчиси илмун юнтафау бихи дейт. Бир илим таштап кетсең, артынан адамдар пайдаланып аткан болсо. Биз 93-жылы мен ушул жерге келген элем. Атам алып таштап кеткен. Абдумажит Кареке деген бар эле бул жерде. Ушундай периштедей киши болгон. Бир туугандар 4 жыл жанында жүргөнмүн. 4 жыл ушу айрылбай жанында жүргөнмүн. Ушундай таза кийинген, арык, тамакты жегенде ушундай эле бир эле үзүм жейт эле. Даңа молдо ошо болчу. Артынан көргөндөр ушуну ийичип алган киши болчу. Мындай диний адам деп ошону көрөт элем. Куран ушул жерде туруп 63 жашында 5 парадан хатым өтөт эле ушул жерде. Кыдырып. 63 жашында өтүп кетти. Уйгур улутунда болчу. Көрдүңүздөр, ошо кишилер биз окугандачы, бизди адамдар сурайт эле, сен каякта окуп атасың? Ушундай дин медресе дегенди билбейт. Адам өлгөндө жанагы өлгөндүн өлүктү жууган окуну окуп атасыңбы дейт эле. Ошондой эле түшүнүптүр. Адамдардын баары арак ичет эле көчөдө, көрдүңүздөр. Көчөгө машина токтото албайт эле. Сөзсүз магнитофонун чечет эле же үй ичинде уктабаса 4 балонун чечип кетет эле. Билесиздерби ошол учурда, көрдүңүздөр. Көчөдө сепичка тагынып адам баса албайт эле, жулуп кетет эле. Норка тумак деген чыкты эле. Көчөгө тумак кийе албай калган. Ошондой жашады. Мен канча кишиден уккам, шылдыңдап көрөп. Сен адам өлгөндө сөөк жууй турган окуну окуп атасыңбы деген. Адамдардын түшүнүгү ошо. Эчке ачка ток ушул жерде, ошентип азыр ошол жерге кирсем, бир күн ошол кездеги 3-4 жыл жашап окуган комнаталарда 1 саат отура албайм бир тууганда. 1 саат отура албайм. Условия ошондой. Бирок Куранга Алла Таала ошондо сүйүү берип, ошо устаздарыбыз, балам, Куран окусаң деп бизди кичине алдап салдап бирдеме кылып Куран жаттаткан экен. Кудайга шүгүр мына. Ушул жерде окуган сайын ошо кишилерге, Кудайым, бир киши болсо ал кезде азыр 1000 баланы окутуп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Ал кезде бир кишини окутуш азыркы 1000 кишини окуткандан кыйын болчу. Бирок ошо кезде жыйнап алып балам деп туруп жаттатып, ошентип бизди элдин кызматына салып койгон экен. Бул бир. Экинчи мына чубак ажакени көрдүк. Адам 35 жашка чыгайын дегенде 34 жашында окууну бүтүп келип 45 жашында өлүп калды. 10 жыл кызмат кылды. Кыргыз элинин 7 жаштагы баласы менен 100 жаштагы карыясына чейин бүт устаз болду, көрдүңүз. Бардык артынан чубак ажы деп. Боо михраптардачы эмне деген улуу адамдар өтпөдү. Ким Самбай ажы, Абдусаттар ажы, Абдумажит кары, Абдурахман кары, Мурат ажы, чубак ажы бүт баары топурактын астында азыр. Ошонун бардык ушул михрапта кыйкырып Куран окушту. Бир туугандар, мына чубак ажынын таштап кеткен 10 жыл ичинде таштап кеткен менен Кыргызстан ошо менен жашап атат. Ошо пикир менен азыркыга чейин жашап. Чубак ажы деп илим, көрдүңүз, илим таштап кеткен нерсе. Илим таштап кетсе илимдин сообу жетип турат деген. Бир туугандар, чубак ажынын ушу дүйнөдөчү бартабаппыз, жанында жүрүп тамашалашып күлүп коет элек. Мени көп чакырат эле, карым келип кичине күлдүрүп койчу дейт эле. Барып кичине тамашалап аркын айтып айтсам көңүлү ачылып калат эле. Кечке китеп окуйт эле ал киши. Анан карасаңыз өтүп кеткенден кийин билип атам. Азыр видеолорун көрүп алыпчы. Падышак айта турган сөзүн айтыптыр. Жөнөкөй карапайымга эле айта турган айтыптыр. Көчөдөгү бузуку жүргөн бандитке айта турган сөзүн айтыптыр. Сойкуга айта турган сөзүн айтыптыр. Бир тууган эркекке, аялга, жашка, карга койчу бардыгын айтыптыр. 10 жылда өлүп калды. Көрдүңүз, ошондой илим таштап кетсе дейт артынан. Илим таштап кетсе. Чубак ажыны көрүп алып адамдар, жаш балдарыбыздын бардыгы ошо чубак ажыны туурап алым болобуз. Канча алымдар чыкты бир туугандар артынан. Көрдүңүздөр, илимдин күчүн, бир адамдын күчүн миллиарддаган адамдарды башкарат. Көрдүңүздөр, илим таштап кете турган болсо. Үчүнчү нерсе эмне мен келе турган. Валадун салихун ядураку. Өзүңдүн кан жаныңан жаралган бала, өзүңдүн балаң, өзүңдүн денеңен чыккан бала, артыңан салих болуп Кудайдан корксо, арамдан корксо, ибадатын кылса, Аллах үчүн ыйлай алган, сага барып мүрзөдө дуа кыла ала турган, сенин арам нерселерди кылып, сенин жапкан сөөгүңдү сыздатпай турган бала таштап кетсең, мына ошонун сообу жетет. Бир туугандар, келгиле балдарыбызды илимдүү кылалы. Гарвардда окусун, башкада окусун, илимдүү болсун, канча тилде сүйлөсүн, министр болсун, падыша болсун. Бир туугандар, эч болсун бардыгы, тилеңерге жеткирсин. Бирок ыймансыз болбосун бир туугандар, ыймансыз болбосун.
Құдайды естебеген болып қалбасын. Мен өмірімде бір адамдың атын айтпайын, ушу Құран оқып қойшы деді. Барғанда илгереме иштеген қызматын деле айтпайлы қой. Ушундай екен, бак үште Союздун ичинде кагып түндө түшүмдө ата-энем түш көрүп калыптырмын дейт. 104 серияда боякта бо Баканбаевтан ары жашайт экен. Мынтип отуруп Құран окуйт десек эчтеке жок, дастарканда байкуш киши балдары жокпу деп коем. Мындан бир 10 жыл мурун, 15 жыл болуп калды окшойт. Кичине корона кылсам эшиктен бир орусча сүйлөгөн баласы келди. Ушундай балконда өскөн бала, аппак, тиштер аппак, бет аппак, крем сүйкөнгөн ушу. Ал кезде кожаный курткалар моделер, кожаный куртканы кийген. Келе балам чоң атаңа курам, какой Құран деди сен. Көрдүңүздөр. Кай сен алжыгансың деди, артком тегип. Бака үстүмөн суу куюп ийгендей болдум. Көрдүңүздөр, бир туугандар, ал сенин бир учурда министр болгонуң, бир учурда миллиардер болгонуң, бир учурда кол жеткис адам болгонуң, балаңды тарбиялай албасаң, эң бактысы адам сенсиң. Келгиле балдарыбызды молдо кылбайлы койгула, молдо жетиштүү адам, молдо ташырсаң малдардын башына тийет. Бирок чыныгы мусулман кылалы. Балдарыбызды ыймандуу кылалы. Балдарыбызды атам деген учурларда деп күнүнө Фатиха окуп, күнүнө келип туруп бир Куран окуп, дуа кыла турган кылалы. Сенин айылдарга бир көмүлүп калган жериң болсо, ош жерин өтүп баратканда кандай иш болбосун кой, атамдын бирзөсүнө бир зыярат кылып коюнчу деген балдар туулсын бир туугандар. Артыбызда бизде ошондой балдар ана салих балдар болот бир туугандар. Келгиле намаз окусун. Балаңдар ушундай санаң тынч топурактын астында жатканың эң чоң бактылуу. Келгиле ошон үчүн урматтуу бир туугандар, ушундай карекей кошогон балдар тарбиялайлы. Алла Таалам бардыгыбызга жакшылык берсин, кадыр түндө күнөөлөрүбүздү кечирсин. Аллахым чырдашпайлы, келгиле сыйлашалы. Сыйлашкан ушу кайдан унутпайлы жережеле. Сыйлашуу бейиштин адамдарынын мүнөзү. Чырдашуу тозоктун адамдарынын мүнөзү. Ушуну унутпайлы бир туугандар. Алла Таалам кабыл кылсын.